Саламатсыздарбы? 5 каналда түз эфирде ой бүгүн көрсөтүүсү. Менин атым Мирлан Айталы. Бүгүн биз 25 май тагыраак айтканда акыркы коңгуроо негизи эле мектептин көйгөйлөрү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бүгүн биздин конокто азырынча бир эле киши, эфирдин жүрүшүндө дагы коноктор пайда болот деген үмүттөбүз. Жолдо келатышат. Таныштыра кетейин, биздин студияда Надира Жусупбекова, билим берүү жана илим министринин орун басары. Саламатсызбы? Надира Сынташевна, айтсаңыз, мына бүрсүгүнү акыркы коңгуроо деп турабыз. Анан билим берүү жана илим министрлиги тарабынан, анан ички иштер министрлиги тарабынан чогуу иштешип атасыздар ушул акыркы коңгуроо тууралуу. Анан акыркы жылдары баягы акыркы коңгуроону өткөрбөө тууралуу же мындай жогору деңгээлде баягы шаан шөкөт менен өткөрүүгө тыюу же баягы рекомендация сыяктуу кылып жүрбөйсүздөрбү? Ошол быйыл кандай болуп атат? Кээ бир баягы WhatsApp аркылуу көрүп калып атабыз, группаларда, топтордо ушундай жазылуулар бар да. Мынчадан чогултуп атабыз, лимузин жалдап атабыз, анан мындай ресторан, баланча ресторан деп, жада калса 9-класстын ата-энелери ушундай бири-бири менен жазышкан учурларды биз көрүп калып атабыз да, социалдык түйүндөрдөн, тармактардан. Ошого азыр кандай иш-аракеттер жүрүүдө? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Быйыл бизде 11-классты бүтүрүүчүлөр 61 миң окуучу 11-классты бүтүрүп атат. 96 миңден ашуун окуучуларыбыз 9-классты бүтүрүп жатат. Анан жылдагыдай эле 25 майды биринчи акыркы коңгуроону абдан мындай ийгиликтүү, эң негизгиси балдардын жашоосуна, өмүрүнө, ден соолугуна кооптуу эч кандай бир нерсе келбесин үчүн биз ички иштер министрлиги менен биргеликте, жергиликтүү бийлик менен биргеликте өзүнчө атайын түзүлгөн иш-чаралар планыбыз бар. Бирок ал мындай 25 майга чейин эле эмес, бул жыл башында эле башталат. Ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биздин негизги билим берүү жана илим министрлигинин негизги мындай принципиалдуу мындай позициясы бул сөзсүз эле түрдө 11-классты бүткөндө кандайдыр бир кафелерге барып, ресторандарга барып, анан кооптуу бир кырдаалды жаратпаш керек да. Негизгиси бул мектептин чоң актовый залында, же болбосо мектептин короосунда кайсы жерде ыңгайлуу болсо, ошол жерге ата-энелер менен балдар, педагогдор келип, аябай бир мындай салтанаттуу иш-чара өткөрүп, аябай жакшы белгилүү инсандарды чакырып, колдон келсе, мүмкүнчүлүк болсо. Анан негизгиси мындай 11 жылга артка көз чаптырып, кандай ийгилик менен, кандай чечимди андан ары кандай кадамга шилтейт, окуусун улантса кайсы багытта улантат, балким улантпай туруп бир аз иштеп туруп анан кийин чечим кабыл алабы, Кыргызстанда окуйбу же Кыргызстанда окубайбы, негизи деле жашоодо кантип канткенде кайсы адамдар ийгиликтүү болуп жатат, кандай чечим чыгарыш керек, мектеп менен коштошуш керек, мектепте мугалимдерге жылуу сөзүн айтыш керек. Ошондой форматка айландырып атабыз да. Эмне үчүн? Анткени бизде ата-энелердин абалы ар кандай. Бирок эң негизгиси бул деле эмес. Эң негизгиси бул коопсуздук да. Сиздер өзүңүздөр байкадыңыздар болуш керек. Бир 5-6 жыл мурун абдан көбүрөөк болчу, ушундай кырсык кандай мындайлар. Анткени баягы коом мындай кичине мындай түшүнүү менен мамиле кылчубуз. Анан балким баягы кичине бир аз көңүл ачып бир жака тиги паркка барса деле эч нерсе эмес го деп ойлочубуз. Бирок көрүп атабыз, жылына күбө болуп атабыз, ар кандай биздин балдарыбыз кичине баягы ошол күнү толкунданып кетишет экен, аябай көзөмөл керек экен. Балдарыбыз абдан чоң жаран эмес, жаңы эле мектепти бүтүп атышат. Ошон үчүн ата-энелерге дагы чыдамкайлык менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошондой эле буйрукту жылына чыгарабыз. Буйрукта бизде конкреттүү пункттарга чейин айтабыз. Ата-энелер менен
эң жыл башында эле жылына мисалы бүтүрүүчүлөрдү өткөрөт да, ошол эле ата энелер менен параллелдүү иштей беришет. Анан региондордо бизде мындай көп проблемалар жок. Анан жана сиз лимузинди айтып калдыңыз. Ошо лимузин менен дагы Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү барып, ошо ар бир айдоочу менен өзүнчө демеле кадимкидей маек өткөрүп келди. Анткени ошол балдар эгерде Кудай сактасын отуруп алса, ошол алардын жашоо коопсуздугу үчүн ошол айдоочу жооп берет. Ошон үчүн эч кандай баягы алардагы ошол күнү ал балдарды чоң адамдар жок, же болбосо балдарга мындай эме жок да, баягы мындай бөгөт коюп коюшат аларда. Буйрук чыгарып жатып турсуздар, бирок ошонун аткарылышы кандай болуп атат? Аткарылышы мындай өзүңүз эле карап көрсөңүз, мына акыркы бир 3-4 жылды карасаңыз, барган сайын Кудайга шүгүр жанагындай трагедиялуу окуялар азайып келатат. Жокко эсе болуп атат. Мурда карап көрсөңүздөр, эми мага ишенбесеңиздер өзүңүздөр эле статистиканы карап көргүлө, мурда болсо бул көбүрөөк болчу. Анткени ата энелерибиз да түшүнө баштады. Эми ошол бир күнү бир жолу балага туруштук берип эле, балага түшүндүрүп эле, эч кандай моундай мактанууну мындай четке кагып коюп эле, баланын өмүрү эң кымбат нерсе деп ойлойбуз. Баланын эң өмүрү кымбат нерсе. Андан кийин гана башка нерселер. Ошон үчүн ата энелер дагы бизди түшүнүү менен кабыл алып, барган сайын мындай көнүп баратышат да. Эч кандай жанагындай алкоголдуу ичимдиктер болбош керек, эч кандай. Кайсы жерден алкоголдук ичимдиктер болот? Жана кафе, ресторан дегенден. Тиги биздикин жаш кичинекей балдарыбыз ага туруштук бере албайт. Ошондуктан биз айтып атабыз, мектептин короосунда, же болбосо мектептин актовый залында жакшы мындай кызыктуу инсандарды чакыргыла. Ошол жерден отургула, мугалимдер, педагогдор өзүнүн насаат кеңешин берсин, белгилүү инсандар өзүнүн кеңешин берсин, мектеп жолундай чечим чыгарууга кандайдыр бир түрткү мындай жардам болсун да биздин балдарга. Ошол форматка өтүп кетсек, бул абдан мындай проблема болбой калмак. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Азыр бизде телекөрүүчү телефон аркылуу байланышыптыр. Суроосу бар окшойт, кабыл алып коелу. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Менин атым Жаркын, мен Аламедин бир кичи районуна караштуу 38-мектепке байланыштуу чалып жаттым эле да. Мен деген быйыл улуу кызымды мектепке берген болчумун. Анан азыр электронный очередь болуп калбадыбы? Анан ошол электронный очередьтен өттүк, анан мындай одобрение келди да, кел документтериңерди тапшыргыла депчи. Анан мен деген бар документтерди тапшырсам, мага 2 заявление беришти. Биринчиси, мен кайсы документтерди тапшырдым, ошолордун перечислениясы, и ошого кол коюп бердим. Экинчи документ болсо, бул мага эме беришти. Мектепке кийин добровольно жардам берем деп. Ал жакта суммасы указывать этилбептир, канча акча берилеринчи. Мектепке кандай технический жардам болобу, акчалай жардам болобу, мен добровольно жардам берем деген кагаз экен ал. Анан мен деген эмеден завучтан сурадым. Мен муну обязательно кол коюп беришим керекпи десем, ал болсо айтты да, то что баардык ата энелерге берип атабыз, биз баары эле кол коюп берип атат деп. Анан мен айла жоктон коюп бердим ал кагазга, потому что кийин менин балама туура эмес мамиле болуп калбасын деп. Ал эми экинчи жагдай. Мектепте Гүлмира деген эжеке бар экен, жаңы башталгыч класстардын мугалимичи. Анан баардык ата энелер ошол мугалим жакшы дегенден, анан ошого деген мугалимге киргизиш үчүн сурасак деген ал мугалимде айтты да, то что ал мугалимге уже список толуп калды, анын списогунда классында уже 70-тен ашуун бала бар деди да. А ошондо эмне мугалимдерди таңдап, акчалай пара берип ага очередке тургузабы? Ошол сурооңуз сиздики? Рахмат. Суроо түшүнүктүү эле болду. Ооба, биз ошол атайын ушул адамдык факторду жоюш үчүн атайын ушул программаны электрондук жазылуу да, жазылууну ал кезекке турбайт, баары жазылыш керек кайсы мектепке кирсе. Ошон үчүн ушуну жоготсун деп, мисалы директорлор орун жок деп айтпасын деп, анан акча берсеңиз анан орун пайда болуп калат дебесин деп ушуну киргизгенбиз. Эми булар баланы алып атат мектепке. Бирок ошол эле учурда ата энеге башка бир кагазды сунуштап атышат, жанагы жардам бергиле дегенде. Деген ошондой кагаз барбы? Бул мыйзамсыз. Бул толук, урматтуу ата энелер, учурдан пайдаланып айтайын, бул таптакыр толук 100% мыйзамсыз. Бул деген эгерде мектептин базасында, мектеп
мектептин тушунда бир кандайдыр бир коом түзүлсө, ата энелердин демилгеси боюнча, алар ата энелер чогулушунда гана ошо жерден түшүндүрүп, эмне болгон коом, эмне үчүн иштейт, буга чейин эмнелерди кылды, дагы эмне кылайын деп атат, мектептин кайсы көйгөйүн чечейин деп атат деп, ошол класстык же мектептик ата энелер чогулушунда биринчи ата энелерге маалымат берет. Директор эмес, директордун орун басары эмес, мугалимдер эмес. Ал коом да, ошол коомдук бирикме. Анан ошол жерден гана ата энелер өз каалоосу менен өздөрү чечим чыгара алат да. Ооба, мен ошол коомго өзүм арыз жазып, мисалы айына 100 сом же 200 сом деп, же 300 сом деп өздөрү чечет да. Ошого кирем дагы жардам берип турам. Мисалы балдарга компьютер алганга жардам берем, же болсо мисалы чатырды ремонт кылганга жардам берем деп. Бирок мен дагы бир жолу Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгына айтамын. Бул факт боюнча. Анан негизгиси ата энелер, сиздер өзүңүздөр абдан мындай сабаттуу болушуңуздар керек да. Сиз бул кагазга кол койбой койсоңуз, сиздин балаңызды эч ким эч нерсе кылбайт. Алар эстеп да калбайт. Ошол жерде бир директордун орун басары деп атпайбы? Ал эч кандай мугалимге эч нерсе деп айтпайт. Айткан күндө дагы биздин педагогдор андайга барбайт. Сиздер ушуга мындай психологиялык жактан мындай кандайдыр бир мындай көз карандылуулук бар да, андай болбош керек. Бул боюнча биз өзүнчө чара көрөбүз. Бул эч кандай таптакыр мыйзамга жатпайт. Таптакыр. Бул жаркын сизге кайрылып кетет элем. Контакт телефонуңузду да берген жоксуз. Модераторлор бар, алар жазып коет. Арыз жазыш керек дагы, бул жерге чара көрүш керек дагы эле. Экинчиси, ностордун эле мындай расмий Оз эки айта албай эле ушундай расмий катары эле мындай жазып койгон бир түрү го дейм, андай мыйзам жок да. Жок, андай мыйзам жок. Анан кийин мектепке кире бериште мына Бишкек шаарынын мэри, анан билим берүү министри экөө кол коюшкан. Ошондо Бишкек шаарынын ар бир директору кол коюп ошол приказ менен таанышкан. Эгерде менде ушундай мыйзам бузуулар болсо, мен жумуштан кеткенге чейин же андан да катуу чара көрүлөт деп. Ошон үчүн бул факты ошол бойдон калтырбаш керек. Анан эң негизгиси биз ата энелер абдан сабаттуу болушубуз керек да. Мыйзамдарды билишибиз керек. Эч качан кандайдыр бир мектепке жардам берүү деген бул мындай мажбурлоо болбойт да. Бул деген ар бир ата эне өзү эгерде ынанса, ушул керек десе, макул колуман келет, мен кыйналбайм деген учурда гана жардам бере алат. Анан монтип ар бир ата эне келгенде момундай жанагындай берүү деген бул абдан мыйзамсыз. Надира Сынташевна, бирок ата энелер деген баягы баласын 1-класска берерде, биз баарыбыз эле билебиз да, мектепте биздин шаарда, негизи Бишкек шаарын айталы, жогорку деңгээлдеги мындай престижныйраак мектептер бар деп калыптанып калган да биздин жашоочуларыбызда. Түшүнүк бар ошондо. Ооба. 61-чи мектеп дейбизби, 6-чы гимназия дейбизби, 13-чү дейбизби, көп да ышыгылып. Ошондойго ата эне деген баягы берейин деп, анан аны директорлор дагы билет да. Анан ошондо взносту сураса, эми эптеп эле ушул мектепке киргизейин деп берген дагы учурлар болот да. Анын актуалдуулугу жок азыр. Азыр мисалы сиз акча бересизби мектепке, жардам бербейсизби, актуалдуулугу жок. Анткени азыр чоң программа. Ал мисалы сиздин балаңызды жок, кирүүгө эле, жардам эмес. Ошо кирүүгө. Сиз түшүнсөңүз мени. Сиз киргизе албайсыз жөн эле. Мисалы акча бересизби, бербейсизби? Сиз программа аркылуу киргизесиз балаңызды. Жанагы электрондук дегенде. Ооба, мына айтып атпайбы, мен баламды алды дейт мектепке. Мектепке алгандан кийин анан айтып атат дейт, мондай жардам бере аласызбы деп кагаз. Ошондо кагаз бергенди дагы сиз өзүңүз эркиңиз менен гана чечим чыгара аласыз. Бул жерден ата энени да түшүнүш керек, Надира Сынташевна. Сиз уксаңыз, бул жерден баласы кабыл алынды мектепте. Аны кол коет дагы, бирок ошол акчаны бергенге ата эне мажбур болот. Анткени бербесе ойлойт, мугалим же завуч мен баламды кемсинтип коюшу мүмкүн деп ичинен сыздайт. Кантип кемсинтет? Эми класстын жарымысы берсе, жарымысы. Эми ошондой ой калыптанып калган да. Сиз азыр ошо калыптанган ойду келгиле бузалы стереотипти. Мындай да, урматтуу ата энелер, балдарыңарды программа ачык сайтка кирип, программа аркылуу каттап жатасыздар.
сиздер болду эми директордон же директордун орун басарынан сиз эч кандай көз карандылык жок да. Мына орун барбы, кайсы азыр деле мына азыр биз отурган ушул жерде сүйлөшүп жаткан учурда азыр сайтта ата энелер карап кайсы мектепте орун бар, ошол жерге катталып атышат. Директордун бул жерде эч кандай мындай эмеси жок. Аягында катталгандан кийин эле болгону сиз бир жолу директор менен жанагы документин алып келип таштап коюп кетип каласыз. Бул жерде сөз башка да болуп атат. Сөз жанагы биздин укуктук жактан биздин сабаттуулук керек болуп атат да ата энелерибизге. Бул биринчи суроого жооп алдык окшойт. Экинчиси Гүлмира эжеге, анан жаш башка бир Надира эжеге деген болбойт да. Бул башталгыч мектепте бардык мына Бишкек шаарын эле алалычы, Кыргызстандын бардык эле мектептерин алалы мейли. Башталгыч мектепте бардык мектептерде бирдей окутулат. Эч качан мугалимдерди тандабагыла, мектепти да тандабагыла. Башталгыч мектепте коопсуздук эң биринчи учурда. Үйүңөрдүн жаныңардагы мындай коопсуз, бала акырын чыгып эле 5 мүнөттүн ичинде же 3 мүнөттүн ичинде мектепке жете турган, Кудай буйрса ошондой мүмкүнчүлүк болсо, ошол жерге гана бериңиздер. 1-класстан 4-класска чейин бизде бүт бардык мектептерде мугалимдердин бар деңгээли бирдей. Андан кийин анан баягы башталгыч классты бүткөндөн кийин анан баягы баланын өзүнүн баягы жанагы жөндөмдүүлүктөрүнө карата, анан карап талантына карата ойлонуп көрсөңүздөр. Надира Сынташевна, мына бир эле факт, ушундай фактылар бар болсо ата энелерде каяка кайрылыш керек? Бир горячая линия деп коебуз, ошондой бир номерлер бар. Ооба, билим берүү башкармалыгында дагы телефон бар, биздин министрликте да телефон бар. Биз бүт сайттарга, телеканалдарга, Билим Аки пресске да бердик, 24-каналга да бердик, бүт жерде бар. Бардыгын бердик. Азыр мен да Камчыбек Эмилбекович эч кандай бир суроого жооп бергенче мен да телефонду алып силерге айтып коём. Тактап коеюн да туура бериш үчүн. Рахмат, бизде телефон чалуу бар экен. Ага чейин биз телефон чалууну кабыл алганга чейин бизде экинчи конок келип калды. Камчыбек мырза, Эмилбеков Сокулук районуна караштуу билим берүү жана илим министрлигинин билим боюнча бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы? Саламат. Биз телефон чалууну кабыл алып коелдук, анан сөзүбүздү сиз менен баштайлы. Алло, саламатсыздарбы? Алло. Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Мен замминистр эжекеге суроом бар эле. Угуп атабыз. Болушунча кыска берсеңиз. Азыр бир аял звонок этти баласы жөнүндө. Чара көрөбүз деп койду. Бул дежурный суроону өмүр бою угуп келатабыз. Эмне деген чара көрдүк? Ушуну өзүнө суроо берейин дедим элем да. Мен Бишкек шаарынан пригород айылынан чалып атам, фамилиям Алдозов, атым Исабек. Рахмат, телефон чалганыңызга. Кыскача жооп берсеңиз. Ооба. Камчыбек мырзага өтөлүм. Мындайда, эгерде бул жаркын менен байланышабыз дагы, бул факт катталса, бул директор теги өзүнүн ордуна бошотулганга чейин чара көрүлөт. Ал эми башка органдар баягы өзүнчө баа берет да. Мен буга чейин деп сурап атат да, буга чейин ушундай фактылар болду беле, анан кандай чара көрүлдү эле деп сурап атат да. Бул фактылар болгон, териштирүү болгон, ар кайсы жерде директорлор кээ бирлөр жумуштан алынган. Эми мен бүт фамилияларын айтып эме кыла албайм, бирок мындай бул абдан кызматынан кетүүгө чейин барган. Ооба, мындайлар болгон. Эгерде такталса. А эми такталбаса, териштирилбесе, бирок келгиле мыйзамдык эмеде калалы. Анан кийин эгерде балким кээ бирөө атайлап эле тура эмес маалыматты да берип коюп атат. Ошон үчүн баягы териштирип такталгандан кийин аябай катуу чаралар көрүлөт. Рахмат. Камчыбек мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз дагы бир жолу. Азыр Надира айым айтып атпайбы? Мүмкүн туура эмес маалымат кетип калышы ыктымал депчи. Мына сиздин районуңузга караштуу Новопавловка мектебинде аябай ызычуу болуп, бир айдан бериби, андан көбүрөөкпү, менин билишиме караганда аябай эле ызычуу болуп атат да. Ушунун чоо жайын сиз айтып бериңизчи, сизден угалы. Кандай болду эле? Азыр кайсы этапта? Бул ызычуу башталганда 3 айга аяктап барды. 3 айга кадам болду да. Ата энелердин бир тобу бизге түз кайрылбастан жогорку органдарга кайрылыптыр. Мектепте мыйзамсыз түрдө акча чогултуу жүрүп жатат деген мааниде. Бул биринчи, экинчи, анан кийин ошо чогулткан акчалардын өлчөмү бизге туура келбей атат. Биз аны көтөрө албай атабыз. Ушундай мааниде кат жазган. Анан
дароо эле андан кийинки талаптардын баардыгы ошо мектептин жетекчилигин кызматтан алуу экинчи талабы болду. Кийинкинен талаптар кошулуп калды. Мектептин жетекчилиги эмес, анын орун басарларын дагы, кээ бир мугалимдерди дагы кызматтан алуу жөнүндө талаптарды кое башташты да, бул ата-энелердин группасы. Анан мен айтышым керек, бул боюнча министрлик тарабынан дагы, анан укук коргоо органдары тарабынан дагы текшерүү жүрүп жатат азыркы убакта. Прокуратура тарабынан жүрүп атат. Прокуратура тарабынан. Анан эми мындай да, Мирлан мырза, ата-энелердин баягы Назира сыныпташында абдан жакшы айтып кетти. Биз бардык ата-энелерге жеткизе албай атабыз. Ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен дагы ушу ата-энелерге кайрылмакчымын да. Бул сабаттуулукту жоюш маселеси бизде абдан катуу туруп атат да. Бизде мыйзам боюнча коомдук фонд түзүүгө укугу бар ар бир мектептин, ар бир мектеп эле эмес, социалдык мекемелердин бардыгы коомдук фондду түзүүгө укуктары бар. Андан тышкары камкордук кеңеши деген бар. Камкордук кеңеши менен коомдук фондду аралаштырып алып эле, анан кийин эс акылыбыз жетпей эле, бул кийинден акчасы каяка кетип атканын түшүнбөй атабыз да. Бул мектепте негизи өнүгүү деген коомдук фонд түзүлгөн экен. Бул коомдук фонд ата-энелер тарабынан түзүлгөн да. Ошол ата-энелер мектептин балдардын көп окугандыгына байланыштуу. Ал жерде 1700 кубаттуулук болсо, ал жерде 4,5 мың бала окуйт. Ошо мектептин муктаждыгын чечүү үчүн, мектепке жардам бериш үчүн коомдук фондду түзүшкөн да. Анан мындай да, коопсуздук маселеси менен Надира сыныпташым жакшы айтып кетти. Коопсуздук маселеси өтө курч абалда турат. Мен эми эки мезгилден баш менен өткөзгөн адам катары айтып коюшум керек. Сайыздын учурунда коопсуздук маселеси мынча курч турчу эмес. Коопсуздук дегенде кайсы тарабы? Окуучулардын коопсуздугу. Окуучулардын. Ооба. Азыр мына кандай мектептин жараксыздыгыбы же кайсы жагынан? Мектепте ар түрдүү көрүнүш, эми жашыргандан рекет маселеси бар азыр. Мурда да болуп келген, азыр мына базаңдап Кудай буйрса жоголуу багытта түшүп калды деп айтылсак болот. Коопсуздук маселеси жолго коюлгандан кийин. Андан кийин мына эсиңиздерде болсо керек, дааратканага барган жаш кичинекей кыздар дагы ошо артынан кубалап барып зордуктоого аракет кылган. Бир эле мисалды айтып койсом болот да. Зордуктоого аракет кылган учурлар. Ошол мектепте. Бул мектепте эмес, башка жакта. Негизинен эле айтып атам да. Ошондой маселелер болуп жатат да. Андан кийин терроризм күчөп жатканда биз коопсуздук маселесин каалайбызбы, каалабайбызбы мектепке киргизишибиз керек да. Ошон үчүн коопсуздук маселеси биринчи орунда турат. Ошо коопсуздук кызматын аткаруу үчүн сырттан атайын мектепке кызматкерлер тартылат. Агентство деп коет, жанагы охранный агентство. Ошолордун кызматкерлерине белгилүү өлчөмдө айлык төлөш керек болуп калат. Андан тышкары мамлекет тарабынан мисалы ошо техникалык кызматкерлерге азыр мага үн режиссер айтып атат, ошол мектептен бир телефон чалуу келип атыптыр да, биз кабыл алып коелучу. Алло, саламатсыздарбы? Алло. Алло, саламатсыздарбы? Алло. Да, саламатсыздарбы, угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Биз Эмилбековго суроо берели дегенбиз. Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду берсеңиз. 3 айдан бери ата-энелер жүгүрүп жүрөт. Эмне үчүн? Өзүңүздү тааныштырып, анан суроону берсеңиз. Кечирип коюңуз. Өзүңүздү тааныштырып, анан суроону берсеңиз. Мен муслиманын мамасы болом. Ата-энелер 3 айдан бери жүгүрүп жүрөт. Эмне үчүн ушул мектептин ызы чуусун даже Кудайбердиева, Гүлмира Кудайбердиева министерстводон келип чечип бере албай жатасыңар. Качанга чейин мугалим ата-энелер жүгүрүп жүрө бериш керек. Мына Эмилбековго мен суроо берейин дегенмин. Бул тема качан түгөнөт? Коррупция качан түгөнөт? Рахмат. Сиздин логикаңыз, сурооңуз түшүнүктүү болду. Азыр мен режиссерду сурап коеюн. Бизде бир тараптуу болбош үчүн биз бир видео соц тармактарга таркады да, ошол видеону көрүп коелу да, андан кийин сөзүбүздү улантсак. Мектепте деген телевизордон көргөзүп атат, аябай жылтылдатып, түм эле солуу жерлеринчи
жана актовый залды көргөзүп атат. Андан башка жерлери канча көйгөйлөр бар. Класстардын иштерин көрсөңүздөр болот. Ал эми стадиончу, стадионго барсаң тим эле балчык, жанагы бакалар балырлаган сыяктуу эле. Ал жерде балдар деген кичине дене тарбия сабагында нары бери жүгүрүш керек, дене жазыш керек. Ал эми стадиондо деген бир азды болсо мындай бир инструменттер, мындай бир турник, дагы бир нерсе балдар ойной турган нерсе коюлуш керек да ал жерде. Эч кандай андай жери жок. Ал эми жанагы Чыңгыз Айтматов деп жазылган мындай немени мындай плакат сактуу болгон жазуу бар болчу мектебибизде. Ал баарыбыз эле кирип чыкканда ал деген кирип чыккан эмес, моундай эле өткөн адамга деле көрүнмөк. Анан ошону именно могу кече 9-майда бардык ата-энелер мектепке. 9-эмес 10-майда бардык. Билим берүү министрлигинен келгиле биз директор менен тааныштырабыз, жаңы директор менен дегенде бардык. Барсак именно ошо момундай Чыңгыз Айтматов деп жазылган жазууну алып туруп ыргытып жибериптир. Аны деген балдар тебелеп, сындырып ойноп жүрөт. Ал Чыңгыз Айтматов деген кандай инсан эле, дүйнөнү тааныткан, дүйнөнү дүңгүрөткөн, Кыргызды дүйнөгө тааныткан улуу инсан болчу. Ага деген дүйнө эли багынат. Мына ушундай дүйнө эли багынган улуу атабыздын атын алып жүргөн мектептин мындай бир көрүнүштөрү аябай эле бир жат көрүнүштөр бар. Терс көрүнүштөр бар. Качан барсаң балдар чаң жутуп жүгүрүп ойноп жүрүшөт. Ар телевидение барат, только жанагы жалтылдаган жерлерин гана тартат. Ал эми арка жагын эч кимис өтпөйт. Ал жагына барсаң, дуалдын пенопласттары сынган, мынтип аябай эле мындай бир адамдын зээни кей турганда, ал эми мо стадиону болсо такыр эле жарабайт ал жерге балдар ойноткоң деле келбейт ачыгы. Болсо чындыгында эле аябай мындай бир зээниңди кейит да, буга караганда деген биз 90-жылдары мектепте окугандагы мектептер аябай эле абалы жакшы болчу. Азыр деген кандай заман болуп атат? Гүлдөй турган заман, жайнай турган заман. Башка мектептерди көрсөң тим эле үчүн күйөт да. Алды эмес, мектептин алды эмес, аркасынан бери тим эле газондорду сээп, аябай гүлдөрдү, гүл бакча кылып салган бар жогун бардыгы. Биздики андай эмес. Монтип эле бир аз шак бассаң эле бир бутуң чуңкурда, бир бутуң дөңдө, бир бутуң чуңкурда болуп сууга деле түшөсүң, мисалы үчүнчү. Ал эми мектептен урагандарычы, стеналары аябай эле урап калган. Биздин айына 500дөн, 700дөн берген акчалар каяка сарпталган? Жок дегенде ошо сыртын карап койбойбу? Мектептин туалети болсочу аябай эле мындай бир жаш бала эмес, ал жакка чоң киши деле кириштен заарканасын. Киргенге деле мүмкүн эмес ал. Ал кол жууй турган эч кандай шарты жок. Ошончо чоң мектеп болгондон кийин ошончо бала 4,5 мың бала окугандан кийин ал жерде деген зыңк этип балдардын тазалыгын сакташ үчүн биринчи кезекте суу чыгарыш керек болчу мектепкечи. Башка бир немелерден дагы ЛТРден болобу, кайсы бир телеканалдардан болсо дагы ошо арка жагын барып бир тартып мектептин чындыгы жүзүн көргөзүп берсе жакшы болмок эле биз ата-энелер үчүнчү. Аябай эле мындай бир баягы бир мындай бир согуштан калган мектепти чагылдырат аркасына өтсөң. Ошону бир аркасына дагы өтүп бир карап койсоңуздар аябай жакшы болот эле да. Ал эми үстү болсо баягы эски бир сунган шифр боюнча эле турат ал. Аны деген атам замандагы шифр болуш керек, ал делечи. Андан бери далай жолу которуп, далай жолу жаңылап койсо болмок да. Жок, андай андай акыбалда эмес. Аркасында бир көрүңүздөр. Камчыбек мырза, мына көрдүк, бул тарабындагы көрдүк да, ата-эненин өзүнүн оюн айтып атканын, сыздап атканын дагы көрдүк. Ушу көрүнүштөргө кандай жооп бересиз? Деңгээли жакшы деп айтып аттык эле, бирок жана оюн талаасындагы көрдүк, балдар ошол жерде футбол, волейбол, баскетбол ойнош керек эле, жүгүрүп ойнош керек эле. Анан жанагы дааратканаларды көрдүк. Акыбалы кандай болуп калат? Мындайда Мирлан мырза, мен актануудан алысмын. Бул мектептин жакшы жагы да бар, анан издеп барып жаман жагын тартса жаман жагы да бар. Эми мындайда коомдук фонд, өнүгүү деген фонд ата-энелер тарабынан түзүлгөндөн кийин ал акчаларды өздөрү текшерип алыш керек. Негизи мыйзам ошондой да. Биз буга кийлигише албайбыз. Мен ачык эле айтышым керек, муну ата-энелерге түшүндүрө албадым да. Учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Коомдук фондко келген акчалардын өзүнүн башкаруу органдары бар.
Бирок коомдук фондду бир дагы мамлекеттик орган текшере албайт экен да. Ошондой Ушундай эле мыйзам, талкуу кылганбыз, бирок эч ким текшере албайт экен да. Мен мына азыр мына бизге келген меймандарга да айтканмын, отельдердин баардыгына кайрылып кетмекчимин. мен ушуну туура айтып коеюнчу сиздерге. Бул туура эмес да. Мисалы ата-энелер өздөрү аудитке, өздөрү мисалы чогулушта чечишсе, келгиле ошол биздин коомдук фондко акча берип эле жатабыз деги кандай булар ысырап каяка кетип атат деп күнөм санам боюстон эле ага чейин эле улам мөөнөтү менен аудит менен текшерип туруш керек да. Бул туура эмес, мындай андай болбойт мыйзамда. Мисалы анда баарыбыз эле кандайдыр бир фонд түзүп алып эле анан кийин кайсы жака бир жака башкача жумшап эле анан анда таптакыр мындай бирок эч ким орган, эч ким текшере албайт. Кой турсаңыздар мына. Надира Сынташевна, мен азыр бизге коноктор келип калды, ошо азыр. Бир секунд. Анткени бул фондду коом түзүп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жанагы айткандай эле эфирдин жүрүшүндө бизге эки конок келди. Саламатсыздарбы? Мен тааныштыра кетейин. Гүлмира Мамиталиева, жарандык активист, Новопавловка айылынын тургуну. Саламатсызбы? Чынара Апиева айым, мектептин окуучусунун энеси. Сиздин балаңыз ошол мектепте окуйт, Новопавловка мектебинде. Саламатсыздарбы? Рахмат. Биздин студиябызга келгениңиздерге. Азыр мына биз видеодон да көрдүк, Камчыбек мырзанын дагы айтканын көрдүк, уктук. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Ушул бир тараптуу болбош үчүн сиздердин дагы оюңуздарды угалы да? Негизи бул Новопавловка мектебинин биздин мына ата-энелер менен биринчи жолу Чынара менен таанышып атам. Ушул жерден Facebook'тан аябай көрүп, булардын бир негизги эмесин колдодум. Анткени Кыргызстанда бүт мектептер айта албаган нерсени ушул Новопавловканын ата-энелери көтөрүп чыкты, фонддорду жоюштун депчи. Анткени фонддор билим берүүдө директор менен завучтардын анан билим берүү системасынын коррупциялык жолу эле болуп калганда, бунун чын жери бар. Мисалы үчүн мэрия болобу, билим берүү тармагы болобу ошого кетип атат да бул акчалардын. Эмне үчүн күмөн санап атышат. Эмне үчүн ошондой күмөн санатпаса, анда эмне үчүн директорду 3 айдан бери чырылдатпай, чечип салышпайт. 10 майда булар барышкан. Ана мен сиздерге айтам, ошо 10 майда барганда журналисттерди да жалдап барышкан да. Негизи 9 майдан 10 майга чейин 4 күн эс алуу болгон да, атайын журналисттердин тобун жалдап барышкандагы, мен аны билем кайсы журналисттер барганын. Бирок ошондо атайын алып барышып, жабынып алып, анан бул Надира Санташевна да барган, Гүлмира Кудайбердиева да баргандагы директорду ИО кылып эле, милдетин аткаруучу кылып жаңы директор дайындап кетишкен. Ал директордун кайра биринчи күнү жумушка барганда жанагы Абдуллаеванын командасы булар эмедей болуп калышканда, арын уюгундай болупчу, акчаны бир алып атса, баарын бир жеп атса, анан кийин башка кишини киргизишпейт да. Мындай ситуация бир эле ушул мектепте болуп аткан жок. Былтыр да 95 мектепте болгон. 6-гимназияны араң жоюшту. Мындай коррупциялык эмелер, системалар ушинтип орноп калгандыктан буларга баш ийбейт, министрге да баш ийбейт. Надира Санташевна барганда деле, же болбосо Кудайбердиева барганда деле чече албайт. Анткени коркушат буларчы директордончу. Анткени директорго көз каранды. Ошон үчүн директорду азыр ооруканага жатып алып, догурунупчу. Анткени ал айтып атат да, мисалы үчүн буну жумуштан чыгарып жиберсе, ал былгытып баягы жашырылган нерселер чыгып кетиши мүмкүн да. Баягы аркаман мен да силерди сүйрөйчүм дегендей да, аскаданчы. Андай сиз мындай райондук бир мектептин директорун тандаш үчүн министр өзү келиши керекпи? Ошол жака чейин барыш керекпи? Мага сөз бериңизчи. Мага келгенде эле эмнегедир мындай ары карап кетип атасыз. Жок. Келгиле адилеттүү эле болот. Биринчиден мындай эч качан текшерилбеген маалымат менен адамдарды күнөөлөбөш керек. Бул мыйзамга туура эмес келет. Эч качан министрге дагы менин атыма да жаман мындай маалымат бербеңиз. Бул туура эмес. Мыйзамда мен эч кандай Абдуллаевадан эч кандай коркпойм. Жана эч кандай көз каранды эмесмин. Бирок биз мыйзам менен иштейбиз. Районо өзүнүн буйругу менен текшерүү адилеттүү жүрүш үчүн четтетти. Директор болгон жок. Четтетилгенден кийин директор больницага жатып калды, ооруканага. Ооруканага жатып калганда жанагы кыргызча эмне дейт? Больничный листти. Эмгекке жарамсыздык. Ошол учурда эгерде бул жумуш берүүчү буйрук чыгарып койсо, сотко барат дагы 2 күн, 1 күндүн ичинде эле жеңип алып кайра ордуна отуруп калат.
сиз мындай билимдүү адамдарсыздар да. Билимдүү адамдар адамдар эмес. мындай да сиз Биринчи- түшүнүп атасыз да. Мына биринчи эле азыр нерсе мына эмес да, бул эмгекке канча жарамсыз. жылдан бери келатасыздар Абдуллаеваны, Койдуруңуз, мен билесиз сизди жашынакай угуп турдум. Бир сөзүңүздү бөлгөн жокмун. Жок, негизи дейм да, Мен деген 20 жылдан бери- интеллигенттүү, билимдүү адаммын. Сиз да ошондойсуз. Ошон үчүн угуп туруңуз. бери жүрө Мына албайсыздар. эмгекке жарамсыздык баракчасы турган учурда ата-энелер бизди айтып атат. Азыр мына Камчыбек Эмилбековичке айтып атышат. Мына сиз буйрук чыгарып эле алып койбойсузбу деп. Биз айтып атабыз. Аны мыйзамдуу эмес ал. Биз 10 буйрук чыгаралы. Ал мыйзамсыз. Биз айтып атабыз. Биринчиден текшерүү бүтсүн. Экинчиден жана эмгекке жарамсыз баракчасы эмне 20 жыл турмак белет. Бүтөт да. Эртең деле бүтөт. 3 күндө бүтөт, 3 жумада бүтөт, 3 ай эң көп болсо 3 айдыр. Эме саламаттык сактоо министрлигине жөнөттүк катты. Эмне болгон эмгекке жарамсыздык баракчыгы, качан бүтөт, канчага чейин баарын кылып атабыз. Бир эле жогу келе элек күтүп атабыз. Канча күн болду уже? 10 күндүн ичинде берет. 10 күн өттү. 10 күндөн өттү. Шаштыра албайсың ата, Чынара. Мен кантип Мыйзам баптап өтө албайсың. Митинг кылайынбы тиги? Мен Жок, силер айтсаңар жеткизип фактыларды Колдоп жатканы колдонбоңуздар. дагычы жана 4 күндүк эс алуу күнү болгондо эмне үчүн ошондо эме атайын журналисттерди алып барып ошо эме кылышканда мындай өздөрүнө блогерлерди алып барышканда эмелерди мынакей актовый залыбыз жакшы, бунубуз жакшы деп атайын жалдап барып анан жакшы жагын эле көргөзүп келишкен да. А чынында келгенде ооба ошондой деп калышкан да. Кимдер алдар? Бирок дагы бир кошумчалай кетчү нерсе мектеп эң сонун деген позитив кылып жасашканда, а чындыгында ошол эле позитивдин аркасында Кимдер алып канча барышты, түшүнгөн жокпуз. Сиздер менен кошо алган. Журналисттерби? Жок, биз өзүбүз эле бардык. Анда биздин биш эмес күндө, майрам күндө бардыңыздар, онунда. Эми суроо бердиңиз, эми жооп берейинби? Же дагы бир 10 жолу сиз суроо бергенден кийин анан жооп берейинби? Мына биз азыр эң негизгиси бизде сиздердин мисалы сиздердин маселеңизди түшүнүп атабыз. Бул да абдан аябай маанилүү. Бирок андан да маанилүү нерсе бул балдар. Балдар азыр окуу жылын бүтүш керек. Биз ошон үчүн бардык. Жамаат менен, педагогдор менен жолугушуп, ата-энелер менен жолугушуп, жөн туруп тургула, педагогдорго иштеткиле. Балдар биз үчүн мисалы эң биринчи орунда балдар да. Андан кийин анан жанагы бүт маселелер. Ошону жолуктук, айттык, экзаменге карадык, ким, кайсы комиссияда, баары жакшыбы, материалдарыңар түшүндүңөрбү? Биз анткени жаңыланууларды киргизип атабыз жылына. Ошолордон жок, бул жерде эч кандай проблемаңар жок дешти. Мугалимдерге айттык, мугалимдерди да бузуулар башталды. Митингге чыккыла, сабакты таштагыла деген биз айттык. Аны ким уюштурду деп ойлойсуз? Биз айттык, мен аны тештире турган органдар бар. Мен аны тештирбейм. Ошондо биз айттык, силердин педагог, врачка окшоп эле, дарыгерге окшоп эле силердин укугуңар жок дедик. Дарыгер таштай албайбы ооруп жаткан адамды? Педагогду балдарды таштай албайсыңар дедик. Биздин максатыбыз ошол болчу. Надира Сынташевна, жанагы сиз менен барган журналисттер тобу ошол чынбы, чын эмеспи ошол? Эмнеси? Журналисттер тобу сиз менен чогуу барып, Жок, мен жакшы жерлеринде тарткан деген. мен менен же министр менен эч кандай бир да журналист барган. Биз эч кандай бир да журналист чакырган эмес. Бардыңыздар да, мисалы 4 күн эс алганда балдарды да окууга чакырышты. Мына ата-энелер айтпачы. Мен айтып коеюн да. Бизге деген бизге мындай айтышты да. 6 күн жок, токтоп турсаңыздар, эми сиздер дагы 10 май Мирлан мырза, мен айтып коеюнчу, мен жөн эле күнөөлөй бериш болбойт да бу жердечи. 5 күндүк окуу деген бар биздечи. Сизге 5 күндүк окуу. Угуп туруңуз. Мен 5 күндүк окуу. сизди бузган жокмун да. Мага да уруксат бергилечи бир аз. Бир тараптуулук кыйкырып болбойт да. 5 күндүк окуу деген бар. Эгерде мектепти шартошого туура келе турган болсо 5 күн окуйт. Эгерде балдардын классы жетишпей, балдар көп боло турган болсо 6-күндө окуйт. 10 май ошого туш келип атат. Булар календар менен окуйт. Ошондо окуучулар мектепте жанагы бардыгы эмес, бир 50-60% окуучулар ошол жерде бар болчу, окуп аткан. Мектепте окуучуларды WhatsApp чакырышты да, бирок окуучулар окушкан жок. Бизде жарнамага тынуу бар экен. 30 секундтан кийин кайра жолугабыз.
Камчыбек мырза, оюңузду бүтүрүп алыңыз дагы, аягына чыгып алыңыз дагы, андан кийин Ана мындайда мен кыскачараак айтайын, буларга да убакыт болсун да. Эми бири-бирибизди жөн эле күнөөлөй бергенде болбойт. Баарыбыздын максатыбыз бир. Баарыбыздын максатыбыз балдарга татыктуу таалим, тарбия бериш керек. Мен ошон үчүн азыр мектептин тегерегине бүгүн да барыштыр, мына Чурулдаш ата-энелерчи. Тегерегине азыр охрананы койдурдум. Чоочун кичине киргизбегиле. Балдардын сабагына тоскоол болбогула деп. Буга дагы булар туура эмес да. Бизди киргизбей атат деп, жана чурулдап мен чогулуп атсам телефондон звонок кылды. Эми мындай да, Эмилан. Коомдук фондду ата-энелер өздөрү кааласа түзсүн, кааласа түзбөсүн. Кааласа ставка жанагындай взностордун мүчөлүк акыларын баардыгын азайтып салсын, же көбөйтүп салсын. Бул акчанын баардыгы коомдук фондко түшкөн акчалардын баардыгы ата-энелердин акчасы. Мен мисалы аларды акчаларды же Надежда Ташина министерство санай да албайбыз, биздин окуубуз да жок. Муну жанагындай көз карандысыз аудит өздөрү дайындаса, өздөрү дайындайт. Анан мындай да, булар мектептин директорун алып бергиле деп атпайбы? Ошо коомдук фонддун болобу же камкордук кеңешинин өзү секретариети болот. Ал бир 15 кишиден түзүлүш керек. Анын төрагасы болот. Эгерде мектептин директору ошо мектептин директоруна берилген акчаны максатсыз пайдаланып, өзүнө жумшап койсо, жанагындай айтып атылганда, мектептин директорун иштен четтетүү боюнча бизге сунуш берет. Эгер ошол далилдене турган болсо, анда токтоосуз түрдө мектептин директору кетет. Мындан башка дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы боюнча мектептердин бардыгына ысык тамак киргизилген. Азырчы. Өкмөт тарабынан 7 сом берилет. Мына Бакиевдин заманынан бери келаткан. 7 сом берилет. Да, 7 сом берилет, аны тендерге катыштырып туруп, анан кийин 7 сомду азыр утуп алыш үчүн 5 сомго түшүп калат да. Артып калган 2 сом кайра өкмөт алып кетип атат да. Эми элестетип көрүңүз, 5 сомго. Ал тамак аштын баары дагы берилбейт. Грамм, мисалы 1 грамм болсо ал. Жок, тамак аш жөнүндө. Анан эми мындай мен өзүнчө коррупция, биз азыр бүгүн ошого жок. Мен оюндун аягына чейин чыгайынчы. Убакыт талбаңыз. Анан кошумча сабак бергиси келеби? Кыйкырбаңызчы. Кошумча сабак алгысы келеби окуучулар? Мен мисалы Акматов баламды тиги кошумча сабакка атайын тиги жобо бар. Атайын прейскуранттар бар. Ар бир сабакка канчадан төлөш окутушкан болот. Алардын кереги жок. Азыр мисалы үчүн бул ошолордун баарын аралаштырып атпайбы? Сиз каша кылып койгон үчүн келип атасыз да. Сиз мына жанагы биз видеодон көрбөдүкпү, сиздер көрдүңүздөр болуш керек, коңшу студиядан. Ошол жанагы ошондой абалдабы же бул жакта айтып атат, жакшы жагы дагы бар, эми жаман жагын эле издеп эле тартып коюшуптур депчи. Баштан аяк мен келип аткандан мен өзүм айтайын. Кээде адамдар айтып коет го, жана өзүм калп айтып атып, өзүм ишенип кеттим дегендей мааниде болуп атат да, бул билим берүү өкүлдөрү. Мен эмне себептен муну айтып атам? Мен 3 айдан бери бул нерсе менен күрөшүп келатабыз ата-энелер. 500дөн ашык ата-эне барбыз. Азыр 500 ата-эненин ар биринен 2ден 3дөн бала болгондо эле 1,5 миңден ашык окуучунун ата-энеси да ал жердечи. Эми жана видеодон көргөзүп аткан нерселердин баардыгы бул чындык. Эч кандай бизде кооздоо бир жерин жасап коюу деген болгон эмес, баардыгы чындык. Бүгүн келип сиз дагы ызылдап тур, андай мындай кылып тур дедиңиз. Бизге КТРКдан өздөрү чалышты, биз элге жардам берели. Сиздердин тарапта угалы, тиги тарапта угалы деп болгон жерин баарын көргөздү. Мектептин ичине биз чогуу кирели десек, журналисттерди кошуп киргизген жок, сиздерге чалып журналисттер уруксат алып киришти. Бул жерде аябай неме болду, завуштары даже сөккөнгө чейин барышты. Биз тартып алалы дедик да кайра тарткан жокпуз. Журналисттер бардыгы өздөрү тартып алды, көргөзөт. Эми токтоп туруңуз. Бул жерде фонд сиздерге чалды, Минобразованиянын өзүнө чалды, кимге чалды билбейм, аны журналисттер өздөрү тактап айтып берет. Бул жерде фонд деп атат, ата-энелер өздөрү түзөт, ана мындай кылат. Ата-энелерди караганда бул жерде келесоо кылып коюп атат Минобразования бийлик өкүлдөрү. Эмне себептен? Акчаны чогултуп аласыңар, анан кийин аны эч ким текшере албайт. Аудитти биз жалдай бергенге акчабыз жок. Бизге бирөө келип бербейт. Эмне үчүн токтоп туруңуз? Ким чогултуп алат? Директор чогултуп алат. Токтоп туруңуз. Бул жерде башынан баштап сиздерге 26 февралдан бери сиздерге арызданып келатабыз, прокуратурага жаздык, сиздин колуңузга арыз түштү, ушуну карап чечип берип койгула деп. 26 февралда биз жазганбыз, сизге 1 мартта сиздин колуңузга арыз тийген. Ошонун эсебинде билим берүү министрлигинин Айнура Сүйүндүковна, силердин аудитиңер Аликеев келди да, мындай эле жөнөкөй эле тегерек үстөл кылып туруп, Чынара балдарыңды бекер эле окутуп ушундай кылып албайсыңарбы? ызычуунун кереги жокко. Келгиле отчетту попечительский комитеттин төрагасы Насыров Канат отчетту берсин силерге деди. А макул бергиле десем, жанагы биз берип аткан 500 сомду
Эми мындай карасаң 1-класстын баласы да кандай бербейт. Мага ооз-2 түрүндө берди. Ошону кагаз жүзүндө алып келди, неме чыгарып бергиле десем, кайра эртеси дагы башканы берди. Ошону менен эле токтоп калган жок. Андан кийин дагы акимияттан биз жолуктук. Эми мен айтып турган нерсем. Насыров Канат ким эле ошону айтып коңузчу. Насыров Канат. Попечительский комитеттин төрагасы, аны жакшы билесиз. Аны кимдер дайындады эле? Аны биз билбейбиз. Эми токтоп туруңуз. Менин буйругум менен дайындаганда жок да алар. Жок. Сиз өзүңүздүн буйругуңуз Сиздин өзүңүз мондай башкара албайсыңар да. Камчыбек мырза, бир үй бүлөнүн атасы болот, балдар эмне кылып аткан жөнүндө билет да. Сиз бир райондун билим берүү боюнча атасысыз. Директорлор кандай деме кылды, бүт бардыгын билесиз. Мектепте канча окуучу бар билесиз. Мен билем. Билесиз. Эмне үчүн ушу фонд жөнүндө ата-энелер 3 айдан бери ызычуу болуп атат. Эмне үчүн фондду келгиле деп эле жоюп салып ошо министрликке барбайсыңар? Эмне үчүн министрлик фондду жоюп салалы, ызычуу токтосун дебейт? 3000 сом болбогон бир директорду кетиресиңер, 3000 сом жет деп. Мына бүгүн оштон бир директорду алдыңарбы, жумуштан билим берүү министрлик кабарыңар барбы? Жана балдары машина айдап чыгып кетти деп. Эмне үчүн 500 ата-эненин үнү сиздерге жетпейби? Же жумуштан алыш ушунчалык кыйынбы? Суроо бердимби мен? Жок, токтоп туруңуз. Эмне үчүн билим берүү министрлиги бир директорду алыңар жетпейт? Өзүңүз жооп берип атпайсызбы азыр? Мен ошондой болуп атат. Сиздер ушундай кылып койдуңуздар. Себеби биз суроо берип атып, өзүбүз жол изип атабыз. Кайсы мыйзам чегинде мен директорду кызматтан алышым керек? Сиздер айтып койду деп эле. Эмне 500 ата-эненин үнү үн эмеспи? Адам эмеспи? Жөнүндө мен буйрук чыгара албайм. Чыгара аласыздар. Жок, негизи кайсы жерде жазылган ошол? Бул жагынан фонд деген сөздүн өзү айтылып турат. Фонд чынары. Ата-энелердин чогулган фонду эсептөө палатасы да текшербейт. Билим берүү министрлиги да директорге фондду жоюп салгыла, тынч жашагыла дебейсиздер. Жөн эле билим берүү министрлиги эгер жок, мен жоя албайм. Фондду ата-энелер өзүлөрү түзөт да, фонддун жок, андай эмес. Фонд деген мындай, мектепке балаң кирип атса, сенден эме балаңды ушул жерге окутканда жаңы эле силерге телефон чалбады аламединден, ошентип эле принудительно заставлять этип коюшат, мындай эме кылыпчы. Сен болосуң деппи? Жок. Бул фондко силер дайыма төлөйсүңөр деп арыз жаздырып алышат. Арыздын бланкасын ким берип атат? Мектепке барганда берип атат. Мынакей 1-класска кирип аткан 38 мектептин ата-энеси чалып айтты, ошондой эле Новополовкага киргенде деле буларга берип койгон да эмени. Мен мисалы Новополовкада жашайм, бирок бул мектепке берген эмесмин. Анткени 20 жылдан бери бул Абдуллаева деген тууганы, күйөөсү ошол жерде жүрүп өлдү. Бир тууган сиңдиси, бардык урук тууганы менен иштеп бул жерде коррупция аябай гүлдөп өнүгүп кеткен да. Ошон үчүн Абдуллаева кеткиси келбейт. Азыр деген өзүнчө жеке мектепте салып атат. Абдуллаева май талкан болгон үчүн кеткиси келбейт да. Эгер ушунчалык эле оңдогус келсе, сокулуктун жаңы жерине барып оңдосун, жаңы жерге ротация кылгыла. Ротация кыла албайсыз, сиздин колуңуздан да келбейт, сиздики да келбейт, билим берүү министри тем более колунан келбейт. Мен сиздерге сөз берем. Бул киши же ооруган боюнча эмеден келгенден кийин деле айыгып келсин, саламатта болсун. Бирок бул келгенден кийин, бул Абдуллаева келгенден кийин деле билим берүү министри буну жумуштан бошотушпайт да. Бул жерден дагы ротация кылышпайт. Сиз анда сөз бериңизчи. Мага 1 минут сөз бериңизчи. Азыр кое туруңуз, азыр Сокулук прокуратурасы, Фин полициясы текшерүү жүргүзүп атат. Анан текшерүү жүргүзүлгөн учурда келгиле биз мыйзам менен эмоциялардын баарын ар жакка ыргыталы да, эми келгиле так эмоция жок да. Эмоция бар. Балдар деп мен окубайт. Акча сиз мага асылбаңыз. Жок, азыр келгиле балдар үчүн. Азыр мага эң негизгиси окуу жылын тынч. Мен сөзүмдү бөлбөңүз. Мен сизди угуп отурдум, жашнакай. Балдар окуу жылын аяктасын. Мыйзамдын гана негизинде иштейбиз. Эч кандай эмоцияга алдырбайбыз балдар үчүн. Эң биринчи балдар үчүн. Текшерүү бүтөт. Прокуратура, Фин полиция. Четтетилди. Ошол текшерүү объективдүү жүрүш үчүн бүт документтер мына директордун кабинети полностью опечатана. Бүт документтер алынган. Фондтуку да алынган, бардыгы алынган. Бул жерден мына 500 ата-эненин үнүн угуп туруп, ошондой кадамга барып атабыз. Бүт директордун кабинети полностью опечатана. Эч ким кирбейт. Жанагы органдар кирип бүт документтерди алды. Керектүү ата-энелерди чакырып атат, мугалимдерди чакырып атат, керектүү адистердин баарын чакырып атат. Бардыгы өздөрүн жооп берип, жазып берип атышат. Момдай деп. Ошол текшерүү бүткөндөн кийин татынакай чечим чыгат. Мыйзам чегинде. Ошол эмгекке жарамсыздык баракчасы 10 жыл болду. Надира Султашевна, сизге бир ушу түз эфирден мугалимдер да көрүп атса керек. Азыр биздин мектепте ар бир мугалим жанагы мурун без квитанция неме берчи, неме акчаны алчу да биз акчаны берчүбүз, квитанция берчү эмес. Ошол жөнүндө замечание коюп, сиз ага замечание кылгансыз да, билебиз. Анан азыр мугалимдер мыйзам бузуу деп. Эми азыр мугалимдер болсо окуучуларга жанагы банктын реквизитин, эки башка банктын реквизитин берип атат. Срочно ушуну төлөгүлө. Айды, жылдын аягын жапкыла акчаны фондду төлөгүлө дейт. Ким берип атат?
мугалимдер ошол жерде мугалимдин 75% мугалим кошумча окугучу эмне ал? Фонд. баардыгы жанагы 700 сомду толук төлөгүлө. Барбы сизде ошол? Барбы ошол? Мен азыр неме кылсам, мен сиздин өзүңүздүн WhatsApp'ыңызга жиберейин. Эмилбек Ала мырзага келсеңиз аябай жакшы болот эле. Ала келсеңиз азыр дароо көрсөтөт элек элдин баарына. Улам мен Эмилбек мырзага неме болот? Бир эфир кыла беребиз. Анда эле Мындай сөз эле болбойт эле. Камчыбек мырза, мен сизге жиберип атам. Органдын адамдарына жиберип атам. Ар бир класс жетекчинин фамилиясы менен жиберип атам. Эмне үчүн бул токтобой жатат, акча чогулту? Булар эмне коркпойбу? Ай, бир президент эмес, 2 президент куалап кетирдик, бир директорду жылдырыш ушунчалык кыйын болуп атабы дейм да. Мен жооп берейинби, Мирлан мырза? Мындай бир версия бар да, азыр мен кыска эле айтып коеюн. Мындай бир версия бар. Эмнеге ИО кылышты? Анткени бул маселе бир аз басаңдагандан кийин анан Абдуллаеван кайра алып келет деген бир версия бар да. Ошону кандай дейсиз? Мен келем дептир, мугалимдер көзүңөрдү ачпай силердин отпускной айлыгыңар чыкпайт деп. Мен ал кимдин эмне деп айтканына мен жок. Да, мугалимдер азыр коркутат. Олар коркутушат директорлор. Кимдин эмне деп айткан ушактарга мен кулак салбайм. Угуп турсаңыз. Ошондо Булардын үчүн эле жумуштан кетет да. Мындай мисалы териштирүү органдары, мында ачык эле сөз да. Мына директор Камчыбек мырза жооп бериңиз. Камчыбек мырза жооп бериңиз. Азыр Камчыбек мырза. Директордун бирден бир милдети ата-энелер менен иштөө. Ата-энелер менен иштей албагандыгы үчүн эле бул директор четтетилет. Ай кандайсыздар? Айымдар. Камчыбек мырза критерий ата-энелер Бул директордун четтетилгендиги булардын арызынын негизинде четтетилди. Текшерүү объективдүү жүрсүн деп. Ооба. Андан кийин бүтсүн эми. ооба. Андан кийин эми жөн эле киши эмес да, бардык кишилерге эле ушундай баягы текшерүү жүрүп атса, аттелер жанагындан наразычылыгын билгизип атса, эми адам оорушка акысы барбы? Оорушка акысы. Туурабы? Эми угуп турмуздар. Ооруп больницага жатып калды. Анда да бул атайы жатып калды деди. Делегация менен барып көрүштү. Делегация менен стат секретарды алып алып, палатасына чейин кирип барып көрүштү. Тышынбы? Палатасына кирген жокпуз. Киргенсиз. Эми мен Кудай ай, ушу чачыңыз агарып кеткичекти Камчыбек мырза эмнеге мынча калп айтасыз? Кирген жокпуз. Облонодон келген ким? Райымбек мырза. Анын жанындагы аял баарыбыз чогуу эле палатанын ишине кирбей эле мындай эле кеткенбиз. Мага сөз бересизби? Калп айтсаңыз орозонун ишиништен чыкты. Мен барганым жок. Андан кийин ал эсине жаап койгула да. Эми бул эми өздөрүнүн абирине койдук. Мен бул кишинин сөзүнө жооп берейин. Ушунча ата-эненин көз жашычы. Ушу кишинин эмесине жооп берейин. Акчаны жесе уктатпасын да, мен ата-энелерге жанагы реквизиттер боюнча. Эмгегинин акысын каргаштын кереги жок бердичи. Реквизиттер боюнча мен мугалимдерге айттым. Эгерде жанагындай фонд акчасын чогултуп бергиле, же болбосо жана кошумча окуу үчүн акча чогултуп бергиле дегенге силерге тыюу салынган. Мугалимдер акчаны кармабаш керек. Эми ата-энелердин бир дары төлөбөй иштеп атса, дары жок. Биз кошумча окутабыз, анан мектепке жардам беребиз дегендер болсо, каалоочулар болсо, банкка төгүшсүн. Реквизиттерин берип койгула. Каалайбы төксүн, каалабайбы төкпөй эле койсун. Банкка төлгөндө силер эмени кармабагыла. Акчаны. Банкка төлгөндө да отчет. Ушул негизде айтылганмы, туурабы? Банкка төлгөндө да отчет Анан койбойт, эсептөө палатасы да текшербейт. Мына талап кылып атат. Текшерген окуу жок. Айланасында билим берүүнүн системасынын бюджетинде эле акча айланып атат. Надира Санташевна макулсуз. Эман барып текшерүү жыйынтыгы менен келет. чөнтөгүнө түшөт. Ал кимдин чөнтөктөрүнө түшүп атат? Кандай Чөнтөктөрдү карап чыгыңыз анда. Мен чөнтөгүмдү эгердечи анчалык майлуу талкан болбосо, эмне үчүн Абдуллаева алып Чөнтөктүн баарын текшерип чыгыңыз. иштесин анда. Канча чөнтөк бар? İşte versin canım Кыдырып жерге. чыгыңыз ошону. Бар башка жерге ротация кылып Биз берген акчалардын баарын Сокулдук кайсы мектебине жөнөтөсүз? Ротация кылыңызчы, кана Абдуллаеван. Колуңуздардан келбейт. Иштен чыккандан кийин, жумушка чыкканда ротация кете албайм эжеке. Жок, мыйзамдан кийинчи ооруп 10 жыл жатпайт деп. Ал салып чыктап башын кестесе кесе берген. 10 жыл ооруп жатпайт да. Ротация жөнүндө мыйзам жок азыр бизде. Барбы Эчтекеңери жок, эчтекеңери жок. Эми болду. Эми мындай балдарга деле мындай үлгү көрсөтөлү. Кичине бир адам бололу. Коррупция жагынан. Үлгү мен сизге дагы бир жолу көрсөтөм. Мен деген Абдуллаева болобу же башка директор болобу эч кимге көз каранды эмесмин. Эч кимден бир сом албайм.
алгым да келбейт. Эмеңиз таза болсун, Кудайга шүгүр. Мына орозодо мына айтып атам. Актандыңыз. Өзүмдүн жашынакай айлыгым бар, мамлекет берген. Ошо менен иштеп атам. Балдарым бар, ошо менен иштеп атам. Эми экинчиси, мына рахмат. Эми Абдуллаева деген директор деген ата-энелер менен эң бир директордун эң чоң багыты, эң негизги багыты бул окуу, билим берүү, тарбия процесси биринчиси. Анан ошол эле учурда параллелдүү да бул. Биринчи ата-энелер менен иштөө. Эгерде ата-энелер менен, сиздер менен абдан жакшы директор болуп, жакшы иштей алса, мындай проблема болбойт болчу. Бул факт. Мындан мен эч жакка кете албайм. Эч жакка. Сиз дагы кете албайсыз. Эч ким кете албайт. Сиздер менен проблема жөндөн жок пайда болгон жок, чынбы? Бул бар. Биз ошо справка министерствонун комиссиясы барганда, биз ошону баарын аныктап келдик. Кичинекей балдарга ысык тамак бергенден баштап окуу, тарбия берүү бүт процессин текшердик. Ар кайсы жерде ооба бар экен, жакшы жана мугалимдерди мен күнөөлөбөйм. Азыр мугалимдерди мен сиздерде мугалимдерди мен дайыма турам. Ошол справкада мына мен жыйынтыктап атам. Текшерүү бүтсүн. Справкабызда жана көрсөтүлгөн минустары ата-энелер үчүн моундай жагдайды түзгөндүгү үчүн бүт бардыгы үчүн өзүнүн чарасы көрүлөт, жазасын алат өзүнүн. Текшерүүнү болгону мыйзамдын негизинде кылабыз. Негизи бул эме Надира Сынташевна бул эме бул бүтүндөй Кыргызстандын жүзүн көргөзгөн мектеп да. Анткени бүт эле мектептерде ушундай. Урматтуу ата-энелер, бүт кыргызстандыктарга кайрылабыз. Биз митингге чыксак дагы болбойт экен. Биз унчукпай туруп ушу фонддорго акча төлөөнү токтотолук. Урматтуу ата-энелер, мен сиздерден суранам. Абдуллаева окшогон Кыргызстанда көп адамдарды көбөйтпөйлүк. Мына мектепти ал жатаканага айландырды. Бир жагын бакчага айландырып, акча эле табуунун жолун кылды. 3 смен менен окушат, балдардын деле убалын ойлошпойт. Эң биринчи балдар дейбиз, бирок балдарды ойлобой эле коррупциянын гүлдөгөн жери мектеп болуп кетти. Урматтуу ата-энелер, мен сиздерден суранам. Фондко бир тыйын акча бербейлик. Биринчи класска барганда дагы, киргенде дагы. Рахмат, Гүлмира айым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз ой бүгүндүн бүгүнкү көрсөтүүсүн жыйынтыктайлы. Биз прокуратуранын, башка органдардын, текшерүүчү органдардын жыйынтыгын, расмий жыйынтыгын күтөлү дагы, анан ушул эле курам менен, ушул эле состав менен, ошол жыйынтыктан кийин дагы бир расмий жолугалы дагы бир чекит коелу. Бир шарт менен. Эгер мындай кыйкырып ажындаша турган болсок мен келбейм. Анда расмий жооп болот, анда ошондо уже расмий сүйлөшөбүз. Жакшы калыңыздар. Сиз эгер